Тирүүлүктө баары жалгыздыкты жек көрөт. Адам баласы үчүн да бул өтө оор. Жалгыз болууну чандаган адам жактырбаса, баарыбыз жаныбызда жакындарыбыз, сүйүктүүбүз, эң жакын досубуз дайыма болушун каалайбыз. Кээде адамдардын жалгыз болгум келип жатат дегенин угабыз. Ооба, бул ар бир адамга керек нерсе. А бирок өмүр бою эмес да. Ар бирибиздин жаныбыздан чыгаргыбыз келбеген жакын адамыбыз бар. Наристеники апасы, жаштардыкы достору, үй бүлөлүүлөрдүкү жубайы дегендей. Жакшы көргөн жакыныбыз жаныбызда болсо, эч нерседен коркпойбуз. Турмуш жолунда кездеше калчу түрдүү кыйынчылыктарды аны тирек кыла, жөлөк кыла басып өтөбүз деп ишенебиз. Анын карааны, жылуу алаканы, кирсиз көздөрү бизге ишенич берет, бекемдик берет. Убактылуу айрылышууда өтө оор болот бизге. Апасын ээрчип ыйлаган Наристе анын кеткен жагын карап ыйлап, ал ошол жактан эми эч качан келбей койчудай сезет. Ошол жакты карап күтөт. Биз адамдар ушундай жаратылганбыз. Ар дайым мамилелешип турууга муктажбыз. Мезгил сынынан өтүп, бизге ишенимдүү деп эсептеген адамдарыбызга бекем таянабыз. Кайгыбызды, кубанычыбызды, жашоодогу бардык нерселерди аны менен бөлүшөбүз. Ал биздин бардык кемчилигибизди, алсыздыгыбызды көтөрөт деп, өлүм ажыратмайын жанымда болот деп ишенебиз, үмүттөнөбүз. Биргелешип пландарды курабыз. Бирге убакыт өткөрүүдөн тажабайбыз, сагынабыз. Мына ушундай чексиз сезимдер коштоп жүрөт бизди. Бирок бул жашоодо баары эле биз күткөндөй боло бербейт. Туу туткан адамдарыбыз, жан сырыбызды төккөн адамдарыбыз, ар качан жанымда болот деп үмүттөнгөн адамдарыбыз жашоо турмуштагы түркүн жагдайлардын аркасында бизден алыстайт, таштап кетет. Же биз алардан ажырап калабыз. А балким ортодогу мамиленин алыстап кетишине, же айрылышууга биз өзүбүз себепкер болобуз. Биз өткөргөн, кубаныч коштогон күндөрдүн элеси гана калат. Жүрөгүбүз жараланат, көп нерсе үчүн өкүнөбүз. Кайрып алгыс күндөрдүн элеси бизди жабыркатат, ойлуу кылат, жалгызсыратат. Бир кездеги шаң толгон, ынтымактуу, кубанычтуу күндөрдүн ордуна бопбос, кунарсыз күндөр келет. Демек, бул дүйнөдө баары убактылуу тура. Түбөлүктүү эч нерсе жок тура. Көөдөнгө толгон ыза менен кусанын ордун эч нерсе толтура албачудай болот. Жалгыздык өтө оор нерсе. Сезимдериңди, ойлоруңду, максат, каалоо тилектериңди тең бөлүшөр жакын адамыңдан кандайдыр бир себептен улам ажырап калууну көтөрүү өтө оор. Мына ошондо адам сыздаган жан дүйнөсүнө шыпаа бере турган, эч убакта таштабай турган, кандай жагдай шартта болбосун жанында болуп, сени менен бир бүтүндүккө айлана турган кимдир бирөөнү издей баштайт. А бирок бул эч нерсеси туруксуз, эч нерсеси түбөлүктүү болбогон өмүрдө андай шерик табуу тилекке каршы мүмкүн эмес. Жалгыздыкты башынан өткөрүп жаткан адамга периште кайрылгандагы аңгеме эске түшөт. Көчөдө коюлган спектакльден кийин сенин артыңан келип, сага суроолорду берген улгайган клоунесса эсиңдеби? Ал сени бир көрүп сүйүп калган жаш, суп-сулуу актриса болчу. Силерди бактылуу келечек, ынак сүйүү күтүп турган. Экөөң бирге өмүр сүрүп, көп балалуу болмоксуңар. Ал үчүн сенин көздөрүң гана керек болчу. Сен аны караган жоксуң. Үйүңдүн жанында ыйлап отурган аял эсиңдеби? Ал күнү жамгыр төгүп, аял өтмө катарынан суу өтүп, шөмтүрөп отурган. Ал атактуу жазуучу аял эле. Анын үй бүлөсүндө чоң кайгы болуп, жан дүйнөсүн сооротор, колдоо көрсөтөр адамга муктаж болуп турган. Эгер сен аны үйүңө киргизип, жылынып алышына мүмкүнчүлүк берсең, сенин жылуу мамилеңе, соороткон жылуу сөздөрүңө жүрөгүнүн тереңинен ыраазы болгон ал ошол учур жөнүндө укмуштуудай китеп жазмак. Китеп бүт дүйнөгө белгилүү атактуулукка жетмек. Анткени ал жазуучу аял эң башкы барагына ошол чыгарманын музасы болгон сенин атыңды жазмак. Ошол күнү сенден талап кылынган бир гана нерсе сенин жүрөгүң эле. Сен ага кайдыгер болгонсуң, деп сөзүн аяктады периште. Арине, турмуш жолунда кездешкен ар бир жагдай жөндөн жөн болбойт. Ар бир кезиккен адам бир из калтырат. Сизди курчаган көптөгөн адамдар бар. Чын жүрөктөн мамиле кылып, эч нерсе жөндөн жөн болбойт экенин эстен чыгарбаңыз.